Жарык дүйнөгө келгенде эле калың капчыктуу, бай болуп төрөлүп калууну ар бир өспүрүм кыялданса керек. Алар мектепке менчик автоунаада жеткирилип жана эмне кааласа бардыгын ала алышат. Бүгүн биз ошондой бактылуулар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Азыр дүйнө жүзү боюнча эң бай делген 5 өспүрүм жөнүндө сөз кылабыз. Кеттик анда. 5-орунду ээлеген Джейден Смит. Ал белгилүү актер Уилл Смиттин улуу баласы. Ал 18 жашында өз алдынча $8 миллион иштеп тапкан. Анын бийиктикке жетишинин себептери «Карате пацан», «День, когда земля остановилась», «В погоне за счастьем», «После нашей эры». Мындан сырткары ал белгилүү рэп аткаруучусу болуп саналат. Ошондой эле Джастин Бибер менен дуэт аткарат. Белгилүү болгондой, мындай кирешелер карьерасынын жыйынтыгы аркылуу келип жеткен. Ал эми 4-орунду ээлеген Денилин Хоп Бирхет Маршалл. 9 жаштагы Денилин трагедиядан каза болгон белгилүү модель, актриса, теле алып баруучу Анна Николь Смиттин жалгыз кызы. 6 жашында апасынын жолун жолдоп модель болуп карьерасында $10 миллион иштеп тапкан. Ошондой эле Анна Николь картаң киши Гаварда Маршаллге турмушка чыккан. Күйөөсү көз жумгандан кийин байлыгынан энчилеп берген эмес. Бирок жогорку соттун чечими менен $49 миллион байлыгын Денилиндин эсебине которушкан. Ушул себептерден улам кыздын эсебиндеги акчасы $90 миллион чейин көтөрүлгөн. Номер 3. Сури Круз. Сури Том Круз менен Кэти Холмстун кызы. 9 жаштагы кыздын эсебинде $270 миллион суммасындагы акчалар бар экени белгилүү болгон. Кызды ушундай өзгөчөлөнтүп кийинтип коюшат дейсиң, ар бир камерага түшүп көздүн жоосун алат. Ошондой эле мода журналдардын беттеринен орун алып жүрөт. Анын ата-энеси кызга эң кымбат $3 миллион кийим алып беришкен. Суринин апасы Рождество майрамында кызга оюнчук үй белек кылган. Бирок ал оюнчук аты эле болгону болбосо, анын ичинде керектүү нерсенин бардыгы бар болгон. Ал тургай жылыткычтары, электр энергиясы да болгон. Анын баасы $24 миллион. 2-орунду ээлеген Джордж Кембридский. Бул 3 жаштагы кичине бала Британия хандыгынын үй-бүлө мүчөсү. Ал герцоген Уильям менен герцогиня Кэтринин уулу. Ханзада Чарльз менен Эбронт Елизавета экинин небереси. Ошондой эле келечектеги Британия тактысынын мурасчысы. Бирок бала Британия тактысында башкаруучу болбосо дагы ал үчүн ар жыл сайын $400 миллион мамлекеттин казынасынан төлөнүп турат. Азыркы учурда баланын өздүк эсебинде $1 миллиард бар. Номер 1. Ханзада Мулай Эль Хасан. Дүйнө жүзүндөгү эң бай биринчи делген балдардын бири. Эреже боюнча Ханзада болуп эсептелинет. Марокконун ханы Мухаммед IV уулу. Бул кичине бай бала көптөгөн миллионер чоң кишилерди ордуна отургузган. Салт боюнча Ханзада Мулайга мурас катары $2,5 миллиард берилиши керек. Өзүнүн 13 жашында ал престиждүү делген хандык мектебинде Рабат шаарында билим алат. Өспүрүм мамлекет үчүн официалдуу делген маарекелердин баарына толугу менен катышат. Жана ошондой эле ага жөн эле кайрылбастан улуу урматтуу сөздөр менен кайрылышат. Мына достор, кимдерге ушундай жашоо буйруганы белгилүү болду. Ушу менен соңуна келди. Алдына жакты же болбосо лайк белгисин басканды унутпаңыз.